Эфирде сайтқа саяхат көрсөтүүсү интернет желесинен алынган маалыматтар менен мен Жанара Нарматова таныштырам. Саламатсыздарбы? Бүгүн 27 февралда билим берүү министринин милдетин аткаруучу болуп дайындалган Каныбек Иманалиев комитет жыйынында депутат Элмурза Сатыбалдиевдин суроосуна жооп берип жатып, кантип Садыр Жапаровдун командасына кошулуп калганын айтты. Мен парламент шайлоодо оппонент болгонум бир гана максатта силерди парламентаризмди коргоочу болом. Бүт баш отумду сайып, бирок силердин убалыңарга мурунку парламент калды, канатыңарды кыркып салды, силерге каршы. Элдин чечимин сыйлаш керек. Эл президенттик, парламенттик жолду тандады. Анан биз кыргыздын жигиттери, ошон үчүн Садыр Нурбашевичке рахмат. Жеке баягы бирибизге болгон сын пикирди аттап өтүп, биз мамлекеттик кызыкчылыкты биринчи орунга койдук. Мамлекет үчүн президентпи, министрби, депутатпы ушул жакшы салт болуп калыш керек. Ар бир саясатчынын амбициясы бар. Бирок конституциянын бузулбастыгы, мамлекеттин бүтүндүгү, улуттун кызыкчылыгы турган жерде менин амбициям, же сиздин амбицияңыз, же да бирөөнүн амбициясы төмөн туруш керек. Ошон үчүн баарыбыз бир командабыз. Кыргыз мамлекетинин келечеги үчүн амага эң чоң тармак 2 миллион адам иштейт, бирден эле киши болгондо 7 миллион адамдын баарыңыздардын билим берүүгө тармакка тиешиңиздер бар. Рахмат. Эки коюп берем. Депутат Таштанбеков чиновниктен күндөлүк сурады. Чогорку кеңештин агрардык саясат боюнча комитеттин жыйынында депутат Акбөкөн Таштанбеков айыл чарба министринин орун басары Мурат Раматовдун жообуна канааттанган жок. Ысык көл экологиялык экономикалык тутумун туруктуу өнүктүрүү жөнүндө жана көрөө жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү каралып жатканда эл өкүлү конституциянын кайсы нормалары менен байланышы бар экенин сурады. Законга кантип карама каршы келсин? Конституцияга карама каршы келсе анда бирчи. Ошо конституциянын бир эле бир нерсин айтып койгулу болду, депутаттар унчукпай калат. Окуп койгула болду. Бул азыр сиз мыйзамды алып келгендечи, ошо конституциянын статьясы эң негизги эле да турабы? Ошону окуп келсеңер болмок да, бул жерден жалаң эле ошол конституцияга шилтеп атасыңар, карама каршы келип атат, концепцияга тиги бу деп атасыңар да, анан кийин конституционный сот деп атасыңар. Дневнигиңиз барбы? Дневнигиңиз барбы? Эки коюп коеюн дегеним да. Конституциянын статьясын айтып коюңуз мага. Кумтур Голд компания жабык акционердик коомунун мурдагы тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрөк президент Садыр Жапаровго кат жолдоп, андан кечирим сурады. Анын катын жактоочусу Кайсын Абакиров Фейсбуктагы баракчасына жарыялады. Ал өз катында: жумасында 75-80 сааттан иштесем да баары бир Кумтурдун жана улуттук холдингдин иштерин, кесиптештерди көзөмөлдөгөнгө жалгыз үлгүрбөдүм. Кумтурдо 20 жылдан ашык уюштурулган коррупциялык схемаларды толук жойгонго жалгыз алым жетпеди, деп ал Кумтурдогу коррупциялык схемаларга аралашпаган билдирген. Сөзүн Теңиз Бөлтүрөк ага президент ишеним көрсөтсө, жардам берүүгө, эгер өкмөттө кимдир бирөөгө тоскоол болуп жатса, анда Канадага чыгып кетүүгө даяр экенин белгилеген. Эскерте кетсек, башка прокуратура Теңиз Бөлтүрөк менен бирге эки кишини Кумтур Голд компаниядеги коррупциялык ишке шектеп кармаган. Мамлекетке 1 миллиард сомго жакын зыян келтирилгени айтылган. Учурда Теңиз Бөлтүрөк 10 мартка чейин камакка алынган. Кол чапкан соолар. Сүрдөгөн Орунбеков. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков юстиция министрлигине болгон сапары тууралуу социалдык тармакта билдирүү калтырды. Анда юстиция министрлигинин жана түзүмдөрүнүн пресс катчылары менен биргеликте жыйын өткөргөнү барышканын, ал жердеги татынакай кыздардын кол чабуулары жана министрликтеги атмосфера тууралуу пикирин айткан. Ал күнү юстиция министрлигинин кыздары жигиттерди тизилеп, кол чаап тосуп жатышкан экен. Биз дагы ошол жакшы учурга туш келип
калыппыз. Татынакай кыздар куттуктайбыз деп кол чаап күтүп алышты. Тизилген кыздардын ортосунда баскандан аябай сүрдөйт экенсиң. Ичимден жыгылып кетпесем экен деп басып бараттым. Менин айтайын дегеним башка. Жетекчи жана командасы креативдүү, жаңычыл көз карашта болсо, кызматкерлери минтип көңүл көтөрүп, адаттан тышкары жагымдуу учурларды жаратып турушат. Азаматсыздар деген Кыргызстандын эсеп палатасы Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин 2021-жылдагы ишмердүүлүгүнө карата аудит өткөрдү. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, натыйжада 23 миллион 522 миң сомго каржылык мыйзам бузуулар аныкталды. Анын ичинен 7 миллион 289,9 миң сом кайтарылууга тийиш болсо, 5 миллион 78,8 миң сомго калууна келтирилген. Текшерүүнүн жыйынтыгында 734,5 миң сом акча каражатынын жана материалды баалуулуктардын жетишсиздиги аныкталган. Ошондой эле 16 миллион 542,6 миң сомдук эмгек акынын негизсиз төлөнүшү, 1 миллион 386,8 миң сомдук товардык материалды баалуулуктарга, кассалык жана иш сапарга кеткен чыгымдар аныкталган. Курулуш монтаждоо жумуштарынын көлөмү 744,7 миң сомго жашырылган дебитордук жана ачыкча кредитордук карыз 3,5 миллион сомго жана бюджеттик резервдер 4,9 миллион сомго ашыкча көрсөтүлгөнү аныкталган. Апасы, кызы жана уулу киши колду болгон окуя боюнча Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси айтып берди. Мындай мүнөздөгү кылмыштардын баары үй бүлөлүк шартта же алкоголдуу ичимдиктерди ичкенден кийин жасалат. Бул тууралуу Кипрестин түз эфиринде Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Азамат Ногойбаев 5-киши райондогу 3 киши өлтүрүү фактысын комментарий берип жатып билдирди. Анын айтымында окуя болгон жерде кароо учурунда столдун үстүндө спирт ичимдиктери табылган. Шектүү менен жабырлануучу спирт ичимдиктерин ичкен. Бул экспертизанын жыйынтыгы менен да тастыкталды. Алардын ортосунда ооз-2 чыр чыгып, ал трагедияга айланган, деди Ногойбаев. Ош облусунда таксист киши колдолду. Маркумдун унасы көчөдөн табылган. Бул тууралуу 7-каналга Ош облусу ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык 25 февраль күнү милицияга кабар келип түшкөн. Анда Кара Суу районунун Шарк айыл аймагынын Фуркат айылында белгисиз Азия улутундагы 35-40 жаш курактагы эркек кишинин жансыз денеси жаткандыгы кабарланган. Аталган маалымат Кара Суу райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын бириктүү реестрине катталып, кылмыш жаза кодексинин 122-беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Алгачкы текшерүүнүн жүрүшүндө ошол күнү Шарк айыл аймагынын Медресе айылынын тургуну 37 жаштагы жарандын үйүнө белгисиз жараат алып, оор абалда келгендиги аныкталган. Ыкчам иликтөөнүн жүрүшүндө каза болгон жарандын өздүгү аныкталды. Аталган факты боюнча маркумдун жансыз денесине сырттан кароо жүргүзүлүп, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Жүргүзүлгөн иштердин жыйынтыгында маркумга тиешелүү ак түстөгү Honda Fit үлгүсүндөгү автоунаасы Ош шаарынын Салиева көчөсүндө табылган деп берилет маалыматта. Учурда шектүүлөрдү кармоо боюнча ыкчам издөө иштери уланууда. Социалдык тармактын колдонуучулары мурдагы депутат Иса Өмүркулов менен мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин ырдаган видеосу менен бөлүшүп жатышат. Видео качан жана кайда тартылганы азырынча белгисиз. Кыргызстандык балбан Эрназар Ахматалиев Египетте өткөн рейтингдик турнирдин финалында жеңишке жеткенден кийин атаандашын чаап жиберген. 26 февралда 70 килограммга чейинки салмак ченде финалдык беттеште кыргызстандык америкалык менен беттешип, Ахматалиевдин жеңиши менен аяктады. Андан соң ал атаандашын чаап жибергени америкалык спортчу менен калыстын нааразычылыгын жараткан. Окуя жөнгө салынып, спортчулар кол алышты.
интернет айдыңынан алынган маалыматтар мына ушулар болду. Эске салсам, жогорудагы маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Бул жана башка жаңылыктарды JTTV сайтыбыздан жана төмөндөгү социалдык баракчаларыбыздан окуп көрө аласыздар. Студияда мен Жанара Нарматова болдум. Кийинки эфирлерден жүз көрүшкөнчө.